Эки каналдын тартканымга, то есть разработкасын кылганга 2 айдай убакыт кетти да. Персонаждардын ойлоп тапканга, могул фонду, ушул стилистиканы баарын ойлоп тапканга бир 2 айдай убакыт кетти. Эрмек Дүйшөгулулу кесиби боюнча сүрөтчү ал улуу эпостордогу каармандардын сүрөттөрүнө жан киргизип мультфильм жаратууну бала кезинен кыялданчу. Эрмек анимациялык фильмдерди өнүктүрүп, жаш балдарга арналган тарбия адеп маанисиндеги картиналарды жаратууну максат кылат. Бирок Кыргызстандагы окуу жайларда анимация боюнча билим берилбегендиктен ага кызыккандар атайын акы төлөнүүчү окуу курстарында окууга мажбур. Кыргызстанда анимациянын келечеги аябай чоң да. Анткени бизде көптөгөн жомоктор, жомоктор бар, көптөгөн окуялар бар, анимацияга байланыштуу, анимация менен көрсөтө ала турчу. Мисалы үчүн Манастан сырткары деле майда эпостор көп, ошолорду тартсак болот. Аябай тарбиялык мааниси терең. Ошондой окуялар көп да, бизде анимациядан тартсак болот. Анимациянын келечеги Кыргызстанда аябай чоң. Режиссер анимациялык фильм, мультфильмдерди жаратуу иштеринде тажрыйбасы чоң Данияр Абдыкеримовдун пикиринде, анимацияга мамлекет тарабынан колдоо болгондо гана тиешелүү деңгээлде өнүгөт. Анткени анимациялык фильмдерди жаратуу үчүн заманбап техника, профессионалдуу студия жана кесипкөй адистер керек. Алардын баарына чоң суммадагы каражат керектелет. Мамлекет тараптан колдоо болсо, ошондо анимация өнүгөт деп ойлойм. Анткени анимация аябай кымбат бир иш болуп эсептелет. Бул студияны болсо биз 7 айдан бери иштетип жатабыз. Биздин студияда 7 балдар иштейт. Алар менен чоң долбоор үстүндө иштеп атабыз. Маданият маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов билдиргендей, акыркы 2 жылдан бери Кыргызстандагы анимацияны өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан алгачкы кадамдар ташталды. 2017 жылы Кыргыз фильм студиясынын алдында анимациялык борбор ачылган. Анда эмгектенген жамаат Ороздун 10 уулу фильминин үстүнөн 2 жыл иштеп, жакынкы күндөрү коомчулуктун сынына койгону турат. Мындан сырткары Маданият маалымат жана туризм министрлиги быйыл мыкты анимациялык фильмди тартууга конкурс жарыяланганын, анын бюджети 2 миллион сомду түзөрүн билдирди. Анткени дүйнө жүзүндө азыр креативдик экономика деген түшүнүк келатат. Креативдик экономика дүйнөлүк экономиканын бир 5-10% чейин жетип калды да. Бул ушу маданий продуктулар коммерциялык продуктуларга айланган учур. Ошондуктан бул анимациянын дагы келечеги бар. Биздин Кыргызстанда ичинде аниматорлордун жумушун эске алып, быйыл ушул 2 миллион сомго атайын анимациялык фильмди тартууга конкурс жарыялап атабыз. Ал бир 20 мүнөттөн 40 мүнөткө чейин деп атабыз азыркы учурда пландап. Бүгүн эртең уже жарыя кылабыз да. Азамат Жаманкулов билдиргендей, 2020 жылы маданият тармагындагы 40 багыт боюнча конкурстар жарыяланат. Ал өз кезегинде жаш өсүп келе жаткан адистердин өсүп өнүгүүсүнө жол ачат. Айтолкун Апяева, Денис Курганов, 5 канал.